Гапар Мадаменов Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу жети дубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Сиздер менен мен Талас облусундагы жаш мугалимдер мектебинин координатору, Мадаменов агайыбыздын шакерти Салтанат Бейшенова. Бүгүн сиздер менен акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү темабыз биз жетишпеген сабактан жетишүү үчүн эмне кылуу керек же бул абалды түзөтүү жолдору деген темада кеп кылабыз. Бүгүнкү темабыз абдан кызыктуу тема, окуучулар үчүн дагы эң керектүү маалыматты ала алышат. Анда эмесе көңүл бурабыз. Сабактан жетишпей калууңардын себебин анализ кылып үйрөнүүңөр керек. Экинчиси, эч качан ошол предметтен жалпы жетишпей калууңар мүмкүн эмес. Анын айрым бир тема, жолун билбей калышыңар мүмкүн. Ошол үчүн бирине бири себеп болуп, сабактан жетишпей каласыңар. Демек, ошол сабактан кайсыл теманы, эмнени түшүнбөй жатканыңар үчүн жетишпегениңерди аныктап алып, мугалимдин жардамы менен иш алып барышыңар керек. Кийинки үчүнчүсү эң кызыктуу, маанилүү жери, анда эмесе кунт коюп угуп алабыз. Эгерде кайсыл предметтен окуучуларыбыз жакшы жетишпей жаткан болсо, мугалим менен бирдикте план, программа түзүп алса болот. Ал кандай? 9 класстын окуучусунан бир мисал. Эгерде 9 класстын окуучусу кайсыл сабактардан жетишпейт? Алгебра жана орус тилинен жакшы жетише албайт. Ал үчүн эмне кылуу керек? Алгебрадан 5, 6, 7, 8 класстагы темаларды, мисалдарды, маселелерди абдан өздөштүрүп, кайталап окушу керек. Ким менен? Мугалим менен жана класстагы эң алдыңкы окуучу менен. Мөөнөтү: ишемби күнү 2 тема окуу, бир күндө 50-10 маселе жана мисалдарды чыгарыш керек. Экинчи жетишпеген сабагы орус тилден жетишпейт. Ал 9 класстын окуучусу эмне кылыш керек? Сөздүктөрдү окуу, грамматикаларын кайталап окуу. Ким менен? Мугалим менен жана класстагы эң алдыңкы мыкты окуучу менен. Бир күндө 10 сөз жатташы керек орус тилден сөздүктөрдү. Биринчи күндөн 3-чү күнгө чейин ушундай тапшырма коюш керек мөөнөтүн. Бир күндө 10 сөз, 15 сөзгө чейин сөздүк жаттайт. Ошондой эле экинчи күнү диктант жазат. Андан кийин орус тил сабагынан жетишүү үчүн 50 беттен окуп турушу керек китепти. Ал эми экинчи план программага көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. Эгерде 11 класстын окуучусу кыргыз тилин жакшы өздөштүрө албаган болсо, эмне кылуу керек? Фонетика, лексика, морфология бөлүмдөрүн окуп чыгышы керек. Төмөнкү класстагы темаларды кайталоо зарыл. Ким менен? Мугалим менен жана класстагы эң алдыңкы окуучу менен. Мөөнөттөрүн коюп, морфологиялык талдоолорду, фонетикалык жана лексикалык талдооду күнүнө 10-15 сөздөн талдаганга жетиши керек. Кийинки 4-чү, предмет мугалимге кайрылып консультация алуу. Мектепте танапис учурунда дагы мугалимден консультация алып турса дагы жакшы болот. Кийинкиси репетитор жалдоо, ата-эне аркылуу сүйлөшүү керек. Ошондой эле төмөнкү класстарда өтүлгөн азыркы сабакка керек темаларды кайталап үйрөнүү зарыл. Ошондой эле төмөнкү класстарда өтүлгөн азыркы сабакка керек темаларды кайталап үйрөнүү керек болсо, ошол класстагы окуучулардан дагы сурап үйрөнүүнү уят көрбөй эле сурай берсеңер абдан жакшы болот. Класста ошол предметтен жакшы окуган окуучудан деле консультация, жардам алып, көчүрүп албай анын жолун үйрөнүүгө аракеттенишиңер керек. Кийинкиси аемди үйрөнүп, ошол аркылуу кемчиликтерди түзөтүү. Предметтин негизги түшүнүктөрүн, системасын өздөштүрүү. Кийинкиси 7-чи. Түшүнүү кыйын болгон темаларды, маселе, мисал иштөөдөн коркпой, кайра ошолорду өздөштүрүүгө аракеттенип жетишүү керек. Кийинки 8-чиси. Силер үчүн кыйын болгон сабакты жакшы окууну өз алдынча максат кылып коюп, ошого жетүүнүн планын кагазга же көңүлдө түзүп, ар күн, жума сайын, ай сайын өзгөрүүгө аракет кыл. Өз эркиңди, жөндөмүңдү сынап көр. Кийинки мугалимге кайра-кайра уялбай кайрылгыла.
Кайсыл сабактан жакшы билбей жатсаңар, силер мугалимге кайрылуудан эч тартынбагыла, урматтуу окуучулар. Эгерде ал чыныгы мугалим болсо, ал силерге туура жол, методун үйрөтүүдөн тажабайт. Ошол сабакты өздөштүрүүнүн терең сырын билүүгө дилгирленип аракеттенгиле. Кийинкиси, эгерде урматтуу окуучулар, алгач силер ийгиликке жетишпесеңер, көңүлүңөрдү чөктүрүп, тез эле таштап койбогула. Ийгилик кыйынчылык менен, акырындык менен келишин унутпагыла. 4. 5 алып, анан аракетти токтотуп койбогула. Баа үчүн эмес, билим үчүн окугула. Жетишпеген сабагыңардан коркуп, уйкуңар келбестен акыл эсиңерди ошол сабакка топтоштура билгиле. Эрктүүлүк менен өзүңөргө өзүңөр буйрук берип окугула. Бул сабактардан жетишип алганча башка иштерге алагды болбогула. Мисалы, телевизор көрүп отуралуу, көчөгө чыгып кетүү, телефонго алаксуу жана башкалар. Жалкоолук, зеригүү тоскоол экенин унутпагыла. Эсиңиздерде болсун, сенден аракет, менден береке деген сөз бекер айтылбаган. Чындап аракеттенсеңер, албетте жетишип аласыңар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.